мисалы YouTube'dan көрүш мүмкүн бир видеону, ошондон баал алыш мүмкүн, же болбосо Google слайдтарды иштеши мүмкүн экен. Деги эле жалпысынан алганда ушул маалымат коммуникациялык технологиялар окуучулардын долбоор менен иштөөдө жакшы жагын берет деп чечим чыгардым. Мен мисалында бир тема берип атам окуучуларга, мисалы жаныбарлар дүйнөсүндө. Мында ар бир окуучу өзү бир жаныбарды алат дагы, анан баласы кандай текст окуш керек? Жаңы келген балага текст окумайынча бала түшүнбөйт экен да. Биз ошону окутуш үчүн кандай формада окуш керек? Ошону тандашыбыз керек. Биринчи бала биринчи тамгалап окуш керек, муындап, тамгалап сөздөп, анан сөздөп муындап купе окуш, шыбыр окуш, шар окуш деп атпайбыз. Демек биз ошону тактап бала текстти окумайынча, окуган билмейинче тексттин мааниsin түшүнбөйт экен.